Каныкейге кошуп коюңар. Ошо жакка келип. Ошо жерде биздикине оңдоп берсин. Eski bina uşulardın orada almasın saldı. Bir puldan tanıdı. Oo, tanıdı ben kantip bir 20-30 aşıp ketse ya, oşuna çıkmasın. Bir eke koşup kola bir özüne sınıp kalgan. Onu da koysa olur. Geçe жақында эле ошол мэрдин катышуусунда ошо эстеликтерди бир сыйра көрүп чыгып, акча каражаты бөлүнүп, мына Алимбек Датканын постаментин азыр ремонттоону баштадык. Жакын күндөрдө Кудай кааласа тияктан бүткөндөн кийин ушул немеге Каныкей монументинин дагы постаментин толук ремонттон өткөзөбүз. Мына жазууларды ушул таштан коебуз дагы, жазууларды ташка оюп туруп жазабыз деген чечим чыкты. Акча бөлүндү, азыр тендер ойнолду, немелер ушу подрядчиктер неметкен, определиться эткен, ошонун негизинде Кудай кааласа ушулардын баардыгын тартипке келтиребиз деп ойлоп атабыз. Каныкей скверинин карап, ушу көрктөндүрүп, жашылдандырып, ушул жерди карайбыз да. Гүл эгебиз мезгилинде, суу карабыз ошол жерди. Ошондон эле катарында мына эстеликтерди да эме карап, ушуларды арчып, тазалап турабыз да. Ушул жерде жаш балдар келип футбол ойношот. Мына жерге кадимкидей эле ворота кылып калса дагы, ушу стена кылып ушул жерди тебет да. Бул биздин тарыхыбыз эмес, бул биздин өтмүшүбүз. Ушуларды мындай бир баалай билсек деген ойдомун да. Ушуларды биз койгула, ойногула, бул жак ойногула, ал жак ойногула деп туруп, ата-энелер менен дагы канча жолу уруштук, талаштык. Ойногонуна башка эмесине каршы эмеспиз. Бирок ошону ар бир эстелигибизди, бул биздин тарыхыбыз, бул биздин эмебиз да. Ошондагы баалай билели деген гана эмеде максатты айтып атабыз да. Эми